Негизинен жогоруда биздин коллегаларыбыз туура айтып атты. Жалым Муратбекович өзү чынында эле кыргызда жакшы сөз бар да, мен колдойм. Бирок мыйзам менен бекемдеш керек. Баягы ойчул ойлонгуча тобокелчи тоо ашат дейт. Туура эле, негизиненчи. Бирок жогоруда коллегаларыбыз айткандай, муну мыйзам менен бекемдеп алсак, албетте биздин Кыргызстанга салымыбызды кошот деп ойлойм. Мен бул жерде тактоочу да ушундай карап чыгып бир тактоо иретинде кылып атам, кыска эле жооп берип кое берсеңиз суроолорума. Венчурдук фонддор жана инвесторлор үчүн салык жеңилдиктери каралганбы? Эгер болсо кандай жеңилдиктер берилет? Кыска жооп берип кетесиз. Азырынча каралган эмес. Мындан кийин мүмкүн ал боюнча жок, эч кандай. Ал ушу мыйзам кабыл алган айын анан сунушуңуздарды бересизби? Ошол мыйзам алдындагы актылар иштелип чыгат, ошого венчурдук башкаруучулар же фонддор тарабынан мыйзам бузулганда кандай жаза чаралары колдонулат? Эң негизгиси эле ошо превентивдик чаралар көрүнөт, ошо лицензиясы кайта каралып, ошону мындан ары иштөөгө бөгөт коюлат. Ага дагы эч нерсе иштеле элек. Бүгүнкү күндө кандай чаралар колдонулат, ал деле. Жок, мыйзамда бар. Барбы? Ооба. Инвесторлор менен стартаптардын ортосунда эгер каржылоо шарттары боюнча талаш тартыштар пайда болгондо, алар кандайча чечилет? Алар эң негизгиси ошо мыйзамда каралган, ошол регулирование споров деп, ошол мыйзамга ылайык сотко чейин мындай ошол келишимдин юридикалык базасында каралат да. Биз мына жогоруда коллегаларым айтты го, сиз ушуларды өзүңүз мындай айландырып эле жооп берип кетип атасыз да. Ушуларды эске алсаңыз, кандай кылып бекемдейбиз, ошол жерде кандай, венчурдук башкаруучулар үчүн кандай талаптар коюлат? Алар атайын лицензия же квалификацияга ээ болушу керекпи? Ооба, квалификацияларга ээ болуш керек. Ошол 2019-жылы кабыл алынган өкмөт токтомуна ылайык, 6-беренесине ылайык бир 7-ге жакын талаптар коюлган. Ошол талаптарды аткарылса, ошондо гана мүмкүндүк берет да инвестор болууга. Бул мыйзам Кыргыз Республикасына чет элдик инвестицияларды тартууга кандай таасир берет? Негизи ошол дүйнөдөгү алдыңкы венчурдук фонддордун каражаттарын биздеги Кыргызстандагы стартаптарды алып келүүгө шарт түзөт да, чет элдик инвестицияларды тартып келүүгө. Бул мыйзам банк секторуна кандай таасир этет? Венчурдук каржылоо салттуу кредит берүү менен атаандаштык түзүшү мүмкүнбү? Жок, атаандаштык түзбөйт. Анткени банктык системада пайызга каражат берсе, бул жерге үлүш менен гана кирет да, анан 2 жыл, 3 жылдан кийин ошол үлүшүнөн улам кайра каражатын кайтарып алат да. Улуттук стартаптарды өнүктүрүүчү мамлекеттик венчурдук фонд түзүү мүмкүнбү? Бул мыйзам кабыл алынгандан кийин эффективдүүлүктү санап, анан сунуштар каралышы мүмкүн. Венчурдук инвесторлор адамчылык жолу менен иштеген старттардан коргоо үчүн кандай механизмдер каралган? Жогоруда ошол коллегаларым көп айтты ушул боюнча да. Мына өзүңүз енді бизде ошо баягы аферага жол берилбеш керек да. Ушуга гана негиздеп мен ойлойм, жөнөкөй адамдар иштебей атат, сиздерде адистер бар, ошолордун бүт баарын биргеликте ушу иш алып барып, ошону бекемдеп сунуш берсеңиздер.